Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр. Алдыда сонун жаңылык турат. Кандай десеңиздер, On Production жана 50 квартал кино студиясы биргеликте жаңы кошуна деген кино тасма тартыптыр. Бул жерде баннерин көрсөңүздөр болот. Азыр көрөлү кино кандай болуптур. Ушундай жаз мезгилинде жакшы маанай бере турган тасма болду экенби? Ушул суроого силер азыр жооп аласыңар. Алдыбызда сонун бергүт турат. Кеттик. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Шүгүр жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Тон. Маанай дегеле жакшы экен. Кандай сезимдер болуп атат? Экесе толкунуп атам. Себеп дегенде бул кинодо өзүм продюсер болуп катыштым. Анан ошондо эле баш ролду да каткардым. Экесе волнение болуп атам. Кандай болот экен, бул жагынан, тиги жагынан дегендей. Саламатсызбы Бегим эжеке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Менде баары Кудайга шүгүр. Рахмат, бизде да баары жакшы. Бүгүнкү премьераңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, сиз көбүнчө оңдуу жана музыкалдуу иш-чараларда көбүрөөк катышасыз. Ал эми бул тасма жаатына келишиңизге эмне түрткү болду жана тасма жаатында иштеген кандай экен, ойлоруңузду айта кетсеңиз? Чоң рахмат, жакшы суроо болду. Тасма жагында съемкада жүргөн мага абдан жакты. Мындайча айтканда мен экинчи талантым ачылды окшойт деп атам. Албетте, биринчи мен өзүм негизи ырчымын, ырчылык жактан. Эми багы сөз жок. Ушул актриса жагынан өзүмдү актриса деп деле эсептебейм, бирок эмнегедир багы орусча айтканда со стороны виднее деп коет го. Багы сырттан көргөндөр көбү айтып атышат да, талантыңыз бар экен, аябай деп. Ошон үчүн чакыруулар көп болсо керек деп ойлоп атам. Анан ошо чакыргандарга да мен терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Себеби дегенде бул дагы бир чоң жоопкерчилик. Ошончалык мага ишенип, ушундай ролдорду берип аткандарына чоң рахмат айтам. Балдарга ийгилик каалайм. Ушу тамашоонун балдарына, Жарайт Ситинин балдарына чоң рахмат ушунчалык мага ишенгендерине. Кудайым бурса дагы чоң ийгиликтерди жаратам деп ишенем. Велик беке, премьера кут болсун. Чоң рахмат. Канчанчы тасмаңыз болуп калды? Санап көрбөй турмун. Где-то 8-9 дейм. Сиз мисалы үчүн азыр режиссер катары иштеп жүрөсүз. Максатыңыз кандай? Мисалы үчүн опыт алып барып потолок барбы же андан ары өсөбүзбү? Максатым аябай эле чоң, ниетти кенен эле таштагам. Азырынча опыт да алып, зритель менен чогуу өсүп, критикасын кабыл алып, барган сайын бир опыт, тажрыйба кошулат. Анан буюрса, мунун жыйынтыгы бир чоң эл аралык деңгээл болобу, кандай болот? Максатыбыз чоң. Алтын эже, саламатсызбы? Бүгүнкү премьераңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Көбүнчө модель болуп иштейсиз. Ал эми ушул модель менен тасма жаатында иштеп кетиш, чогуу алып кетиш кыйын болуп, ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Негизи модель деп деле өзүмдү көрбөйм, анткени ал мындай эле хобби катары окшойт. Бул киного чейин көп эле опыттар болду. Баягы тажрыйба акырындан келет экен. Аябай деле кыйын болду десем болбойт, бирок все равно ар бир ролго кириш өзүнчө убакыт керек деп ойлойм. Негизи сизди көбүнчө кинонун аркасында көп көрчүбүз, как продюсер катары. Эмне себептен бул жоопкерчиликти өзүңүзгө алып, башка каарман болуп калдыңыз? Актерлор кымбаттап кетти. Актер эконом этет. Эконом кылып, продюсер жагында эконом кылыш керек да кичине. Анан, чын айтканда кичине өзүм деле көп жылдан бери тартылбай. Анан бунусунда болсо балдар менен ойлоп көрдүк бир кино. Идея кандай болот, тияк анан сценарий жазылып атканда, жаратуучулар, режиссер, сценаристтер эме деп калышты. Сен өзүң ойлоп көрбөйсүңбү, кандай болот экен, көптөн бери тартылып элексиң. Анан мындай кандай жоопкерчилик болот экен, көптөн бери тартылбай мындай башкача сезимдер болот экен да. Анан Эрмек экөөбүз тартып салдык. Сонун экөөбүз Новол политехте окуганбыз. Эрмек экөөбүз. Мен Эрмек Белек үчөөбүз группалашыбыз дагы бул политехте окуп, азыр мына кино тартып жүрөбүз. Ошондо кино группалаштардын киносу экен да. Группалаштардын киносу ТГ-110 группабыздын аты. Ал эми бул келечекте сиз ырчылык өнөрүңүз менен же тасма жаатына толук өтөм деп ойлойсузбу же бардыгын бирдей алып кетем дейсизби?
Бардығын бірдей алып кетиш кыйын болот го. Эми азырынча баягы Кудайым берип атканда ошол нерсени колдонуп туралы, ошол нерсени баалай билели деген ойдомун. Ошондуктан баягы чакырган жерлерден калбаганга аракет кылып атам. Мен колумдан келген нерсени. Колумдан келбесе мен ачык эле айтам, бул нерсе менин колуман келбейт депчи. Анан колуман келип аткан соң, Кудайым берип атканда ошол нерсени баалап билип алайын деп атам. Убагында Кудай берсин. Анан дагы келечекте көрөбүз кандай болот. Анан бул тасманы негизи курсташтар тарттырсыңар. Идея кимге таандык? Кимдин сунушунан баштап кел ушундай кино тартабыз, менде ушундай кошуна жөнүндө кино бар деген идея кимге келди? Идея биринчи тасманын идеясы келген жок, ушу үчөөбүз группалашып болуп жүргөндөн кийин бир кино тартпайлыбы деген идея болду алгач. Анан ошо биз үчөөбүз негизи көп убакыт өткөрөбүз каникул учурунда. Лыжа тебебиз же жайында көлгө чогуу барып калабыз ошол учурда анан. Ошол учурда давай чогуу бир кино тарталы деп, анан идеясын ойлонуштура баштап, идеяны общий эле таптык. Ошо кошуналар жөнүндө тарталы. Нурсултан. Бектур да бар болчу. Үчөөбүздөн сырткары Бектур да кошолдук, анткени Бектур да биз менен лыжа тепип жүргөндө эсалып. Ошо кошулуп калды. Лыжа тепкен үчүн кино кошулду. Албетте. Сиз көптөгөн тасмаларда роль жаратканыңызды баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми бул жаңы кошуна тасмасы проекти сизге кандайдыр бир жан дүйнөңүзгө унутулгус сезимдерди алып келе алдыбы? Негизи ар бир кинодо мага байдын аялы же бай адамдын кызы болуп ойногонго роль берет. Бул роль мен үчүн өзгөчө болду, анткени бул ролдо мен энен ролун аткардым, баягы жубайдын ролун аткардым. Өзгөчө сезимдер болду, бирок ошол эле учурда неудобный моменттер да көп болду, анткени эрим үйлөнгөн жигит да. Анан баягы сөрүнө көп жерден тартынат экенсиң да. Бирок повод бербей аракет кылганга аракет кылдык. Эки студия кантип биригип калдыңар? Группалашпыз да. Анан бул тарыхта калчудай бир кино өзүбүзгө эле бир жакшынакай кино, уятсыз мындай жакшы өзүбүз сымыктанган кино тартып албайлыбы? Азыр эми канчалык уятсыз болду, канчалык күлкүмүштүү жакшы болгон азыр эми көрөбүз. Жакшы. Съемка учуру Орозо маалында болду, негизи кандай болду деги эле? Съемка учуру негизи көп эмеде бүткөн, Орозого чейин эле. Баштап атканда башында кандай десем, уйкудан эле кичине кыйналып калбасак эле, жанагы эми башканан болсо курсак деле ачпайт экен, жумуш менен элек болуп жүрсөң. Ушул уйкудан эле кичине режиссерибиз кыйын да. Эрте менен саат 4кө келгиле дейт да. Биз качсабы жок дегенде ооз жаап алалы десек деле болбойт, иштегиле деп бизде ушул режиссерибиз кыйын. Тасма тартылуу учурунда кыйынчылыктар да болот, тескеринче дагы бир жеңилдиктер да болот. Ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз? Тасма жаатында албетте ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыгы болот. Менин мисалы ырчылык жактан да кыйынчылыктар болот. Анан кийин актрисалык жактан албетте болбой койбойт. Бирок мен бир нерсени айткым келет, ошол тамашаонун балдарына, анан Жарай Ситидеги Нурсултанга мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дегенде булар эми мен үчүн профессионалдар, комедиянын атасы деп коем буларды. Анан ушул балдар мага чоң жардам беришти десем болот. Себеби дегенде съемкада ушул балдардын жардамынын аркасынан менде багы көп кыйынчылык жараткан жок десем болот да. Бизге эң биринчиден Бегимай айым неге ойго келди, анткени буга чейин Жаныбар деген тасмадан көрдүк. Анан апам Кайра студент деген тасмада баш каарманды аткарган. Ошондон көрүп, анан негизи биздин комедияга актерлук диапазон кыска эле каарманыкыч. Ошол үчүн Бегимай аны аткара алат деп толугу менен ишендик. Анан жаңылбаптырбыз. Аябай таланттуу айым экен. Анан Нурсултан байке айтып калды, бизди деген белек өлө кыйнады. Эртең менен ооз бекиттирбей туруп площадкага чакырды депчи. Ошол чынбы?
Жоқ, шын емес. Провокация да. Ооба, провокация болуп кетиптир ал жагы. Нурсултан менен шашпай сүйлөшөлү биз. негизи кыйынчылыктар көп деле болбойт, анткени кино өзү сонун процесс го. Творческий процесс. Бир гана уйкудан каласың, анан биз тарткан учурда кичине орозо башталып калды, бирок ага деле кыйын учурлар деле болгон жок деп эсептейм. Баары мен каалагандан да жакшы өттү десем болот. Экинчи бөлүгү чыкчыдай болчудай бир нерсе болуп атабы? Озуңузга май, озуңузга май. Кудай буйруса, эми бул биринчиден өзү ушул окуя өзүн дальше уланта берсе, то, конечно, болуп кетчүдөй. Элге жагып кетсе, конечно, биз дагы улантканга даяр болобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ошондуктан акчаңарды аябай, убактыңарды бөлүп кино келгиле. Эң негизгиси бул келип маанаңыздарды көтөрүп кеткиңиздер. Себеп дегенде комедиялар аз болуп кетти окшойт акыркы күндөрү. Анан биякта деле ыйласа болот. Ооба, только күлүп да деп ойлойм. Иш кылып келиңиздер, Кудай буйруса маанаңыздарды көтөрүңүздөр. Анан сонун үй бүлөңүздөр менен, балким болсо кошталаңыздар менен жаңы коштана келип кетиңиздер. Бүгін жаң қошылар келеді екен. Не ана, не тілдерін бермесіне немеріп алып қойшы. не болып тұрған? Жүрегім түсіп қалмасын. Қармап тұр деме оған. Оны собачий кайф деп қояды. Собачий. Size hallettim. Anam gıcıktım. Çarptın mı? Çarptı. Çok muyum? Ya? Çıksa çıkıp pürüp saldı. Dürüst olay ne? Саламатсызбы эже, кино кандай болду? Өзүңүздүн ичиңиздеги сезимдериңиз менен бөлүшүп кетсеңиздер. Кино аябай сонун болду. Күлкүмүштүү болду, аябай комедиялар болду, кээ бир жерден ыйлай тургандар да болду да. Бирок ошол эле момент аягы аябай сонун аяктады. Келип көрүп кеткиле, көргөндөр да арманда, көрбөгөндөр да арманда деп баардык кыргыз элинди чакырат элем. Эң сонун жооп болду. Өзүңдүн ойногонуң сага жактыбы? Ооба, жагат да. Кино эмнеси менен жакты сага тартылган? Киносу бүт баары менен эле жакты. Комедия болбосо жакты. Мага өзүмө комедия жагат. Ошон комедия болгон жакты мага. Кино жактыбы? Ошол жөнүндө кичине бир эки сөз айта кетсеңиз. Досторум кино тартып аткандан кийин кино жакшы болобу, жаман болобу, жакшы деш керек. Себеби досторум да. Бирок мага чындыгында кино жакты. Аябай жакшы. Нурсултан Курсаналини башкача көрдүк. Анткени аны баягы шаарда чоңойгон баланы кыргызча аткарып берет деп ойлоп турбуз, бирок аябай сонун. Анткени сценарийдагы деңгээлде. Ошондуктан бардык үй бүлөлөрдү, бардык кичүү, кары дебей барыңыздар киного чакырабыз. Жаңы кошуна азыркы күндөрдөн баштап экрандарда. Кино абдан жакшы, аябай сонун экен. Үй бүлөлүк кино экен. Негизи ошо жакын алыскы тууган караган жакын кошуна артык дейт го. Ушул сөзгө мен аябай кошулам. Негизи көп жерден күлкүмүштүү болду. Аябай каткырдык, үй бүлө менен келип жыргадык, көрдүк. Жаңы кошуна кино тасмасы абдан сонун. Азаматсыңар жигиттер, ийгилик каалайм барыңыздарга. Кино жакты. Чыгармачылык топторубуздун ар дайым кинолорун көргөн аракетинем. Негизи бюджет чоң болбосок дагы бир чыгармачылык кылып туруп, монетизация кылып, акча кылып кетип, элге бир жаңы бир месседждер берип кеткенге ар дайым биздикилер ошол жагы менен кандай десем күчтүү да элибиз. Негизи жакты, комедия жагы жакты, концептуально баягы
кандай десем, бул орзо айында айтылса матершин жагы өзгөчө бир жаңы концепция болуп кетиптир. Ал жер запикано, так что семейно дагы келип көрсө болот. Сон Нурсултан оюну жакты, Эрма Красавчиктин оюну жакты, балдар өзгөчө ойноптур. Негизи бюджет аз болсо дагы ушундай чыгармачылык менен акча таап кеткенибиз бул сонун нерсе. Ушул даража менен азыркындай эле бейишти эле ошондой эле башталган го дейин да, ошол Русландардын жолу. Негизи сон